Ош гуманитардык педагогикалык институтунда болуп жаткан акыркы кабарларды тааныштырган Мурас теле студиясы назарыңыздарда. Эфирде мен Кулпнай Мамасалиева, саламатсыздарбы? Алгач берүүбүздүн кыскача түрмөгү. Эржигит эл четинде ОГП'де 23 февраль ата мекени коргоочулар күнү жогорку маанайда белгиленди. Эне тил болбой, эл болбойт. Арулуктун өкүлдөрү өз тилдерин даңазалашат. Студенттин сынагына сынбайсыңбы? ОГП'нин проректору студенттердин сынында. Ошто кан эмесе кыздар аттуу студенттердин сынагы болуп өттү. Билимдүүгө дүйнө жарык. ОГП'нин студенттери эл аралык олимпиадага катышып келишти. Энекем менин бейишим, айымдардын майрамын утурлай түрдүү саамалыктар ишке ашууда. Жыйырма 3 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата жерлерде түрдүү саамалыктар уюштурулду. Катарда Ош гуманитардык педагогикалык институтунда да майрамдалып, жалпы мырзаларга арналган концерттик программа тартууланды. Кененирээк кийинки сюжеттен көрө аласыздар. Өз мекенибизди коргоо жанагы патриоттук улуу сезими мамиле жасоо баарыбыздын ыйык милдетибиз. Ал эми мекенчигинде кызмат өтүп, элдин тынчтыгына, бейпилдигине кепил боло турган ал эр жүрөк мырзалар. Дал ушул мекен коргоочулардын урматына майрамдалып келген 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү окуу жайда жогорку деңгээлде белгиленди. Аталган майрамдык кече институттун аялдар кеңеши жана жаштар комитети тарабынан уюштурулган. Иш-чаранын алкагында биздин ар факультеттин агайларыбыз окуу жай тарабынан сыйлыктар менен сыйланышып, баалуу белектер тапшырылды. Андан соң биздин ошол спорт жаатында ар тарапка ийгиликтерге жетишкен биздин студент мырзаларыбызга дагы окуу жай тарабынан акчалай сыйлыктар жана ардак грамоталар тапшырылды. Иш-чара окуу жайда эмгектенген жана билим алып жаткан жалпы мырзаларга арналып, анда чыгармачыл айымдар тарабынан концерттик программа тартууланды. Алгач кечени ОГП'нин окуу иштери боюнча проректору профессор Каныбек Райымбеков ачып, жамааттын мырзаларын кирип келген майрамы менен кызуу куттуктап, мыкты иш алып барган агайларга жана окуудагы алдыңкы студент мырзаларга окуу жайдын майрамдык сыйлыктарын тапшырды. Бизди чакырып, абдан жакшы жолугушуулар өттү, жакшы сыйлоолор болду. Абдан мына институттун жаш мырзаларына арналган эжекелер, кыздар, окуучулар тарабынан чоң жакшы концерттер болду, сыйлыктар болду. Жергебизде дайыма тынчылык болсун. Ташмат Борозбек. Элдербек 2018 тайпасы студенти Маматов Бедербек. Майрамдык кечеде уюштуруу тобунун жана студенттердин коштоосунда маанай жаркыткан мыкты ыр, күлкө, тамашалар коюлуп, жамааттын мырзаларына жагымдуу маанай тартууланды. Белгилей кетсек, окуу жайда бул сыяктуу даталуу күнөргө арналган иш-чаралар салтка айланып, үзгүлтүксүз өтүп келүүдө. Кыргыздын улуттук аспаптары менен Катюша чыгармасын ойноого аракет кылдык. Негизинен чыгармабыз жакшы чыкты деп ойлойм. Анан жалпы мырзалар ишиңиздерге ийгилик, ден соолуктарды каалап кетем. Кулпнай Мамасалиева, Рустам Батырбеков, ОГП жаңылыктары. Учурда окуу жайда кыргыз, өзбек, тажик, түрк жана орус улутундагы студенттер билим алып жатышат. Ар улуттун өз тилдерин даңазалап, улуттар аралык ынтымакты бекемдөө максатында институтта жогорку деңгээлде маданий иш-чара белгиленди. Кененирээк кийинки материалда. За тот язык, что мне вы подарили и сохранили в самый страшный год. All the language is the best. Learning it for my quest.
but the language is so nice. Learn it. That is my advice. Улуттун тили дайыма элдин улуттук руху менен тыгыз байланышта. 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата Ош гуманитардык педагогикалык институтунда тилсиз улут болбойт деген аталышта маданий салтанат болуп өттү. Иш-чара окуу жайдын факультеттери жана жаштар комитети тарабынан уюштурулуп, ага окуу жай жетекчилиги, окутуучулар, институтта даярдалган орус, кытай, жапон жана кыргыз тили адистиктеринин студенттери жана башка өзбек, тажик, түрк улутундагы студенттер катышышты. Англис тилин даңазалап чыктык. Бизде саламдашуу, ыр жана бий болду. Аябай кызыктуу алып бардык, адамдардын кулпуруна толдук деп ишенем. Окуу жайдагы ар улуттун студенттердин башын бириктирген бул салтанат бир нече улуттардын маданиятын чагылдырган концерттик программа менен коштолуп, таланттуу студенттер өз өнөрлөрүн тартуулашты. Мында катышуучулар өз эне тилин жана үйрөнүп жаткан тилдерин даңазалоо максатында аталган улуттардын маданиятын, тилин, каада салтын жана улуттук баалуулуктарын чагылдырышып, сахналык көрүнүштөрдө ыр бийлерди аткарышты. Эскерте кетсек, бул күн 1999 жылы Бириккен Улуттар уюмунун агартуу, илим жана маданият маселелери боюнча уюму ЮНЕСКО тарабынан жарыяланып, ошондон бери жыл сайын маданий жана тил байлыгын өркүндөтүү максатында белгиленип келе жатат. Дастан Бакыт уулу, Борончу Эргешев, ОГП жаңылыктары. Окуу жайда студенттер менен окутуучулардын ортосундагы байланышты бекемдөө максатында түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп келет. Бул менен катар салткайланган студенттердин сынагы өз сапарын улап, бул ирет ОГПнын проректорун конокко чакырышты. Иш-чараны кабарчыбыз баяндайт. Ош гуманитардык педагогикалык институтунун колледжинде студенттин сынагына сынбай сыңматтуу шоу программадагы иш-чара болуп өттү. Аталган программа салттуу түрдө үзгүлтүксүз өтүп келүүдө. Жана бул жолку сынактын коногу ОГПнын илимий иштер боюнча проректору Обдунов Элмурат Абдувапович болду. Студенттердин бир топ таасындуу жана аларды кызыктырган суроолоруна бирдей сынбай, бирдей сынып, өзгөчө шаңдуу аура куруу менен катышуучуларга ачык айкын жооп берип, кенен жана эркин форматта маек курду. Анан кийин официальный эл менен жолугушуу болуп калды. Бир мектепке барсам, бир эжеке, чоң эжеке, эгерде мына сен барып, сага наказ деди да, барып туруп, мугалимдердин айлыгын жогорулат депчи. Анан айттым, эжеке, мен биринчиден кандидатмын, депутат эмесмин десем, бай эжеке айтып атпайбы? Жок, сен бир жума мурда элдин ичинде сага калпак чепкен кийгизди элдер. Сен Кудай бурса депутатсың, ошон үчүн сага наказ катар депчи. Анан чындыгында бул мен күтпөгөн суроолор болду да. Мен ойлоптум, ушул окуу жайга тиешелүү, анан илим билимге тиешелүү деп. Көпчүлүк суроолордун бардыгы мындай турмуштан алынгандыгы үчүн мен жооп бере албай калган суроолор болуп калды. Бирок мага таасир калтырганы турмушта дагы көп нерсени үйрөнүп окууга туура келет экен. Бул эми баягы эч качан биз жаштар деп же билимдүү же билимсиз айтканга болбойт экен. Жашоодо ар дайым ар бир суроого жашоого даяр жүргөнгө үйрөнүшүбүз керек. Каармандын үй бүлөдө иш үстүндө жана жалпы коомчулуктун алдында кандай инсан экени бул иш-чара менен ачык көрсөтүлгөндөй. Балалык кез, жаштык кез жана жашоодогу өкүнүчтүү, арыз сүйүнүчтүү учурларды эске салып, талапка жараша ырлардан көркөм окуп айтып берди. Студенттер агайды ар тараптан сынап, бири кубанычка, бири кайгыга салып, көзүнө жаш алдырганга чейин таасирдүү суроолорду узатышты. Биз кадырын билбейт экенбиз. Мен ушу ишке болгондо апам ошо себептен өтүп кетпей деп азыркыча арманым бар да. Майталкан кылат аябай, жамандык кылсаң кебирөө, кабагын бүркөйт карабай. Өтө таттуу болбогун, жебесин бирөө үзүнүп, өтө ачуу болбогун, кетпесин бирөө түкүрүп деген. Өзүм эле жеке оюм айтсам, бул агай ошол агайдындай ачык айкындуулугун биле алдык жана ошол сапатка үйрөндүк. Анан агай бул ошол студенттердин суроосуна өтө жогорку деңгээлде жооп бере алды деп ойлойм. Мейлиң 100 жыл, мейлиң 1000 жыл жашагын,
Бирок чындык жер алдында жатарың. Падыша бол, кайырчы бол, баары бир өлүм үчүн сенин биридей катарың. Көрдүңөрбү? Ушул киши канча кылымдар мурда өтүп кетсе дагы жашоодо азырга чейин пайдаланабыз. Азырга чейин өзүнүн маанисин жоготкон жок да. Жолугушуунун жыйынтыгында проректор мыкты суроо берип, айрым учурда сынагына сындырган жана бүгүнкү кечеге активдүү катышкан студенттерге өз белегин тапшырып, окууларына ийгилик каалап өтүштү. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Депутаттагы болупсуз, кандидаттыкты жактапсыз. Биздин бир белегибиз бар, келген кандидаттарды докторлукту жакта деп берип атабыз. Бекмырза Бекболотович ошондон көп өтпөй жактады. Камек Тургуновичтин убадасы бар болуп кетти. Сизди дагы ушул тапшырма менен бир кагаздарды салып алып келе турган ак жолтой сумкабыз бар, ошону тапшырып коюңуз, уруксат этиңиз. Белгилей кетсек, аталган иш-чара колледждин башталгыч класстарынын педагогикасы жана мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан 8 март аялдардын эл аралык күнүн утурлай уюштурулду. Бардык суроолорго жооп бергенге аракет кылды. Кыскасы бир ушул Элмурат агай жөнүндө бир ачылыш болду десем дагы жаңылышпайм. Жана биздин балдардын билимине да ыраазы болуп кетти. Азирет Кубанычбек уулу, Борончу Эргешев, Мурас телестудиясы, ОГП жаңылыктары. 8 март аялдардын эл аралык күнүн утурлай Ош улуттук драма театрында Оштогу жогорку окуу жайлардын кыздары ортосунда кароо сынак болуп өттү. Аталган иш-чарада окуу жайдын студенттери 3-орунду камсыздап келишти. 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата кана эмесе кыздар аятуу жогорку окуу жайлар арасында өткөрүлүүчү кароо сынакка кош келипсиздер. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты жана аялдар кеңешинин төрайымы Алтыбаева Айнур Тойчуеванын демилгеси менен 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата кана эмесе кыздар аяттуу жогорку окуу жайлар аралык кароо сынак болуп өттү. Ал Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында болуп, ага Ош мамлекеттик университети, Ош технологиялык университети, Кыргыз-Өзбек университети жана Ош гуманитардык педагогикалык институтунан куралган кыздар командалары катышып ат салышты. Туура мелдештик көндүмдөрдү калыптандыруу, өз оюн эркин айта билүү жана Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексинин маалыматтарга ээ болуу максатында уюштурулган бул иш-чара бүгүн өз максатына жетип олтурат, дейт уюштуруучу Айнур Алтыбаева. Биримдикте, ынтымакта, достчулукта конкурс өттү. Эч кандай бир негизги бул бүгүнкү сынакта мен оюм боюнча баягы олимпийский лозунг менен өттү. Май жүрүмдал, көрүктөрдү улап көркүңө, Ошум сага, Ошто туруп кусамын. Аталган кароо сынак жоодо берилгендей 4 турду өзүнө камтыды. Алгач катышуучулардын маданияттуулугу, көркөмдүүлүгү жана этикасына көңүл койгон саламдашуу, билим деңгээлин текшерүү багытында билет суроо, талантын даңазалоочу этностиль жана 4-тур үй тапшырмасы менен жыйынтыкталды. Мында кыздар залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан сахналык көрүнүш тартуулашып, аялдардын коомдук ордун чыгармадан үзүндү аткаруу менен далилдей алышты. Буга көрүүчүлөр жана сынакка калыстык кылып олтурган калыстар тобуда көздөрүнө жаш ала күбө болуп отурушту. Ош гуманитардык педагогикалык институтунун кыздарынын кесипкөйлүгүн, чынчылдыгын, билимдүүлүгүн себеби билет суроодо 2 суроого тең Ош гуманитардык педагогикалык институтунун кыздары туура жооп беришти. Анан чынчыл ойногондугу менен ийгилигинин командалуулугун белгилеп өткүм келет. Бардык кыздар мыкты, бардыгы ийгиликтер болсун. Азыр ар бир бала билим алууга милдеттүү. Буга атайын мыйзамдар каралган. Эгер сиз жакшы сөзгө көмөлсөңүз, биз алтайды мыйзам түрүндө, закон түрүндө алып кетебиз. Кыздардын кызуу таймашы жогорку деңгээлде уланып, жыйынтыгында 1-орунду Кыргыз-Өзбек университети, 2-орунду Ош мамлекеттик университети, ал эми 3-орунду Ош технологиялык университети менен Ош гуманитардык педагогикалык институтунун командасы алып, бардык катышуучулар уюштуруу тобу жана окуу жайлар тарабынан акчалай сыйлыктар, баалуу бийликтер жана дипломдор менен сыйланышты. Бул конкурска ОГПнин намысын коргоп, аны жеткиликтүү деңгээлде көрсөтө алган жана окуу жайдын студенттери
Жалпы колдоо көрсөткөн ага эжекелерге өз ыраазычылыктарын билдирип өтүштү. Сезимдер аябай толкундануу сезимдери болду. Биринчи чыкканда алга сүрөгөн ушундай жаштар келди ОГПден. Ата-аналардын сүрү да бир сахнанын сүрү да өзүнө тартып, бир өзгөчө бир жакшы конкурс болду деп ойлойм. Биз колдон келишинче аракет кылдык. Атаандаштары чындыгында күчтүү болду, аябай күчтүү болду. Биз башка университеттерге салыштырмалуу биз 5 кыз жалаң өзүбүз иштедик. Бизде ушул сахнага даярдаган, алып чыккан ага эжекелерге жана ОГПнин ректоруна бизди колдоп келген студенттерге чоң ыраазычылык билдирет. Көк менен жеп, бийик учуп канаттары, жаңырат кылым кезген санаттары, кадырман калың журтка таазим кылып, өнөр сунат ОГПнин таланттары. Силер жоктоо көңүлдөрдө жаялыңыз, тынчтык үчүн бүт баарына даярбыз. Милдети да толтура, ошон үчүн эни биз да аялбыз. Тупна Мамасалиева, Бурон Чергешев, ОГП жаңылыктары. 27-29 февраль күндөрү Казакстанда табигый дисциплиналык багытта билим алган студенттердин эл аралык олимпиадасы болуп өттү. Бул иш-чара аталган өлкөнүн Абай атындагы Казак педагогикалык улуттук университетинин табияттануу жана табигый илимдер факультети тарабынан уюштурулуп, олимпиадага Россиядан, Казакстан, Өзбекстандан жогорку окуу жайлар, ал эми Кыргызстандан Ош гуманитардык педагогикалык институтунун командасы катышып келди. Биздин студенттерибиз ал жерде өздөрүнүн педагогикалык багытта аябай жакшынакай методикаларын көрсөтүп беришти. Ошол 12 команда катышсак, Россия мамлекетинен 2 окуу жайдын өкүлдөрү, Казак Республикасынан 6, Өзбекстандан 3 окуу жай, анан Кыргызстандан 1 окуу жай катышып, 12 команданын ичинен эң мыкты 6 команданын катарына кошулганыбыз аябай кубанычтуу болду. Жана ошол 3 этап менен өткөн олимпиаданын жыйынтыгында биздин студенттерибиз бирүндүү команда деген дипломго ээ болушту. Олимпиадада жалпы 12 команда атсалышып, катарда ОГПнин табияттануу жана география факультетинин биология, география жана химия адистигинде билим алган студенттери окуу жайдын намысын коргоп келишти. Катышуучулар олимпиаданын жобосуна ылайык биринчи өлкөнү, шаарды, окуу жайды жана өз кесибин даңазалган видеоролик көрсөтүштү. Андан соң атайын берилген темада эссе жазышып, 3-чү командалык суроо жооп таймашы болуп өз билимдерин, көндүмдөрүн көрсөтүп, жыйынтыгында ОГПнин командасы мыкты деп тандалган 6 топтун катарына кошулуп, уюшумдуу команда деп аталган номинацияга ээ болушту. Коңшулаш мамлекеттердин арасында болуп өткөн олимпиадаларга коркпостон барып, алар менен жакшы мамиледе болуп, кызматташтыкты түзүү керек экенин түшүндүк. Жана ийгилик жаратуу үчүн албетте биринчиден билим алуу керек, өзгөлөрдү сыйлай билүү керек. Чет жакка чыкканда өзүбүздүн намысыбызды коргоп, колубуздан келишинче аракеттендик. Мындан сырткары уюштуруу тобу тарабынан сертификаттар, баалуу белектер жана дипломдор менен сыйланышты. Ошондой эле педагогикалык тажрыйбага да ээ боло алышты. Ош шаарынын маданият башкармалыгынын жана шаар мэри Таалайбек Сарыбашевдин демилгеси менен жогорку окуу жайлар арасында «Энекем мен бейишим» аттуу маданий иш-чара жарыяланып, кезеги менен өтүп келүүдө. Аталган иш-чара бүгүн Ош гуманитардык педагогикалык институтунда болуп, бул самалыкта 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата айымдарды келе жаткан майрамы менен куттуктоо максатында уюштурулду. Бөлбөдөн жай отурган бош күнүмдө күйгөнүп карабачка токтогондо башкалар сабыр кылып чыдай албыз, көтөрүп жүрүптүрсүң шоркунунда. Айгырымды тартып кеңсени, арыздар кимдар мекчени, жүк болгон күнүм эстесем, жүрөгүм ойнойт. Кече күнү Ош мамлекеттик университетинде болгон бүгүнкү иш-чара ушул ОГПде болуп атат. Эң негизги максаты аялдардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап, аял затына жакшы бир маанай тартуулап, аялдын коомдук ордун бар экенин даңазалоо. Кечеде окуу жайдын талантты студенттери тарабынан энелерге аял затына арналган ырлар, көркөм окуулар окулуп, сахналык көрүнүштөр аткарылды. Айрым өзгөчө өнөрлүү студенттер тарыхта эс калтырган учурдун эскерүүчү, убагында эл үчүн ак кызматын өтөгөн айымдардын сүрөттөрүн тартышып, көпчүлүктү таң калтырышты. Иш-чараны уюштуруу ишин ОГПнин жаштар комитети өз колуна алып, жалпы жонунан алганда ийгиликтүү өтүп, көрүүчүлөрдүн купулуна толду. Бул иш-чараны ОГПнин жаш таланттары жана Ош шаарынын маданият башкармалыгы биргеликте «Энекем менин бейишим» аттуу концерттик программа тартууладык. Бул концерттик программада
энелерди, апаларыбызды, аялдарды даңктаган сахналык көрүнүштөр, ыр бийлер, студенттерибиз элге тартуулашты. Бүгүнкү концерттик программа чоң деңгээлде өттү деп ишенем. Арузатым, көздөн жашың акпасын. Апам сени өз кызындай мактасын. Макул болдум, өзүң карап тандагын. Мен төлөйүн ал көйнөктүн акчасын. Огупиде болгон негизги жаңылыктар мына ошолор болду. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында Огупи Чекиткеji сайтынан окуп, YouTube жана Facebook баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Мен берүүнү Мурас телестудиясынын башка көрсөтүүлөрүнө узатам. Бизден алыстабаңыздар. Кыргызстан – горная страна в Центральной Азии. Она богата чистым воздухом, минеральными водами. Кыргызстан хвалится своим трудолюбивым народом. Ош – вторая столица Кыргызстана. Изюминка Оша – это Сулейман-гора. Ош – многонациональный город. Ошский гуманитарно-педагогический институт – одно из исторических высших учебных заведений Кыргызстана, готовящее педагогов для школ республики. Расположенный между рек Акбуры, руководитель института Зулуев Бекмурза Бекболотович. В Ошском гуманитарно-педагогическом институте готовятся лучшие педагоги, проводятся занятия по многоязычному методу, обучаются многонациональные студенты, мигранты соседних стран, а также студенты от отдаленных регионов страны. В естественно-географическом факультете студенты обучаются по 4 специальностям. Подготовка студентов-географов ориентирована на развитие навыков в области рациональной организации городского сельского хозяйства. Изучение химии имеет двоякую цель. Одна – усовершенствование естественных наук, другая – умножение благих дел. Химия не кругом нас, а внутри. Я люблю свою профессию. Как и география, биология тоже малодоступно изучается в дальних от центра поселках. Главной целью изучения биологии является предохранение природы и их богатства от экологических антропогенных факторов и проявлять в молодежи чувство о важности между связью с человеком и природой. Я люблю свою профессию. Изучить процессы, происходящего между природой и человеческим обществом, и передать младшему поколению, предохранить, появить интерес к географическому предмету, призвать учеников отдаленных регионов к получению современных знаний. Я люблю свою профессию.
апаңдан башка ким түтөт? Балам деп карытпа теле, не деген ыйгат эле. Өртөнүп күйгөн сени үчүн, табылгыс бактыңа тене. Өртөнүп күйгөн сени үчүн, табылгыс бактыңа тене. Жашооңо кейде түн түшөт, жактырбай бары түрүтүшөт. Арманың толуп турганда, атаңдан башка ким түтөт? Балам деп карытпа теле, не деген ыйгат эле. Өртөнүп күйгөн сени үчүн, табылгыс бактыңа тене. Өртөнүп күйгөн сени үчүн, табылгыс бактыңа тене. Табылгыс бактыңа тене. Өртөнүп күйгөн сени үчүн, табылгыс бактыңа тене. Өртөнүп күйгөн сени үчүн, табылгыс бактыңа тене. Балам деп карытпа теле, табылгыс бактыңа тене. Өртөнүп күйгөн сени үчүн, табылгыс бактыңа тене. Өртөнүп күйгөн сени үчүн, табылгыс бактыңа тене.